сиз алып баруучу журналистика менен бир катар деле ушу 90-жылдары биздин эсибизде Шумдуксонун ошол техниканын мүмкүнчүлүгү менен азыркыдан да жакшы клиптер тарткансыз. Ал ой кандай жаралып калды? Эмне үчүн клип тартууну өзүңүз туура деп чечтиңиз? Мамбет Акунович вице-президент кез. Ал биз аябай сыйлаган киши, көркөм жетекчи. Мына ошол жерде планировка өтүп билесиң. Ооба, эсибизде. Тамеки жиберине керек. Азыр эми чоң устаз ал киши университетте сабак берет. Мэтр чындыгында биздин мектептин, мен окуган мектептин директору айтканда. Ошо киши бир күн чакырды. Мунагу Березанын түбүндө кышында шөкүлө кийип алып, колуна искусственный атыргүлдүр кармап ырдагандарды кантип жоготобуз деп. Бар эле ушундай. Ооба, эсимде. Кыргыз кийимин кийген, шөкүлөнү кийген, колунда кызыл роза бар. Березанын түбүндө кышында ырдап аткан. Ооба. Мен айттым, Бейшембек Мамед Акунович, менде идеялар бар, бирок кичине көз жумуш керек болот дедим. Эмне көз жумуш керек дейт. Болгон 2 ТЖК камера бар. Мен айттым, аны мен операторлор менен сүйлөшүп, алып чыгып тартам клипти. Адамдар анан кыйкырат эмнеге деп. Ошондо сен колго түшпө деди. Колго түшсөң өзүңөн көр деди. Мурат, менмин деген уурулар жеринде болуп калды го. Бөкөнбай Боркевич артыбыздан аңдыйт десең, ал кишиге да эмне зарыл дейм да. Биз ошонон качып жүрүп тартчубуз. Бир жылда 290 ашык клип тарттык. Ошо эсимде да тарткан клиптериңиз. Эмне гана кылып тартчубуз. Акыры КТРда монтаж кылдырбай койду, правонго барып монтаж кылабыз. Акчага тартып элеңер же бекерге тартып элеңер? Ошо да кызык болуп атат да. Азыркы эми билесиздер, жалаң жашыл кагаз менен тартышат. Мен айтам, мен бир жолу ушинтип калдым, Уктайга акчага тартат, акча алат дедим. 290 клип 1000 сомдон алсам, бир жылда 290 000 сом экен. Ал убактага эмне деген акча? 290 000 сом. Менимче алган эмесмин го. Жок. Бизге экран болушу кызык болчу. Мен акчаны сурачымын расходко. Такси жалдайт, артист, дагы эмне кылабыз? Мендеги ар жак бер жагын. Кафеде тартсаң, кафенин арендасы, дагы бир ашып барда бир 200 сом, 300 сом кетеби, билбейм. Анан ошол бир эсимде Динара деген Акулова деген кызыбыз бар. Бир тартканда 9 клип тарттык көлкө барып. Камераны 2 эле күнгө алып чыккам. Эс алыш күндөрүндө 2 күндө 9 клипти тартып, монтажды провондо акчага жасадык. 3 күн бою. Провондун бизде Айсулу Хамзалы менен жетектеген группасы бар болчу. Биз түндө барып жасайбыз. Аны аябай тобокел менен жасайт тиги орус. Анан Динаранын концертинде бар, анан кийин акчаны алып турган тартты. Ошондо бир эсимде акча кеткен. Андан кийин кимдин клип болбосун мен айтчумун. Расходду көтөр, бирок мен айткандай расход кылабыз. Баягы шөкүлө роза жоголду. Жок, ооба. Анан клиптер башталды, анан тиги башталды, бу башталды. Дагы сиздин ошо кыргыз телевидениясында бир айтып кое турган нерсе, ошол клиптердин баардыгынын оператору Мырза Добутов болчу. Айтпасам болбойт. Мырза экебизби, досубуз? Мырза Добутов деген ушундай аябай анын да идеясы толтура. Ушу телевидение үчүн жаралган балдардын бири болчу. Дайым биз менен болуңуз.